Саламатсыздарбы, урматтуу Салам медиа радиосунун угармандары жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Студия микрофонунда мен Атабек Арипов. Бүгүн биз сиздер менен жаңы кечиришели долбоорунда жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Маекти жакшы бир сөз менен баштоого аракеттенип турам. Алсыз адамдар гана тарылышат, күчтүү инсандар ар дайым кечирише билишет. Биздин бүгүнкү программабыздын коногу Баткен медиа борборунун кабарчысы Бактыгүл Мирадилова. Бактыгүл, эфирге кош келипсиң. Чоң рахмат. Сени көрүп турган аябай кубанычтамын. Биз алыс эмеспиз, биз кесиптешпиз. Бактыгүл, сага алгачкы эле суроо кайрылгым келип турат да, ушундай суроо мененчи. Биздин жаңы кечиришели программабыз жөнүндө укканыңда, мен сени конок катары чакырганда сенде кандай сезимдер болду? Кандай бир программа экен деп ойлондуңбу? Негизи бул кечиришели деген программа ачылганына аябай мындай кубандым. Себеби мындай программалар бизде негизи аз деп айта алам. Себеби адамдын ички дүйнөсүн, негизи эле кээ бир айта албаган ичиндеги ошо сезимдерини кечирим суроосун чагылдырган, көрсөткөн, ошол нерсени билдирип берген программа бул керек, аябай жакшы. Конок катары чакырылганыма аябай кубанычтамын. Алдыдагы бул программанын жумуштарына ийгиликтерди каалайм, өркүндөп, өсүп, элдерге, жашоочуларга пайдасын тийгизе берсин. Сага да рахмат. Деги эле жашоодо кечиришүү тууралуу адамдар, айрыкча мусулмандар бири-бирибизди кечиришибиз керек, көпкө чейин тарылышкан жакшы эмес деген сөздөр айтылып келет да. Бул нерсе сенде кандай? Адамдар менен тарынышсаң бат эле кечирип кетесиңби же унутуп кетип узакка ошол капаланууну унута албай жүрөсүңбү? Негизи мындай да, адам кечиримдүү болуш керек да. Дин тарабынан дагы бардык эле ошо адамдык сапатты чагылдырган китептерде да баарында айтылат да, ошо кечиримдүү болуш керек, кечиримдүүлүктү биринчи орунга коюш керек деп айтылат. Мен кечиримдүүлүктү биринчи орунга коем, анан жан дүйнөмдө бирөө менен кек сактап жүрбөйм эч качан. Болгону ошол кечирип койсоң гана тынч, бейпил жашоого убакыт бар деп ойлойм да. Кекчил эмесмин, кечирип кое берем. Ал мен башка андан кек сактагандан башка дагы мен жумуштарым көп деп айтам да, көбүнчөчү. Демек, кечирип жашоону алдыга карай улап кетесиң. Дал ошондой кечиримдүүмүн. Аябай жакшы. Адамдардагы кайсыл сапаттарды мындай баалайт элең сен үчүн? Адамдардагы көбүнчө бул жөнөкөйлүк, адамдын жоопкерчилиги, туруктуулугун өзгөчө баалайм. Бардыгы ошонун ичинде камтылат деп айта алам да. Жоопкерчилик болсо, адамгерчилик дагы болсо, бул бардык нерсе өз ордунда болот деп айта алам. Анткени бардыгы эле ошо жоопкерчиликтен, адамдык сапаттан, анан кийин жөнөкөйлүктөн келип чыгат да. Ошондуктан адамдарды капа кылбай, ким мамиле жасаганда ойлонуп, жоопкерчиликтүү, көңүлүнө карап, анын өзүнүн психологиясына карап мамиле кылганда бардыгы жакшы болот деп мен айта алат элем да. Эми мен ушунчалык азыр 23-кө чыккан болсом, ушу тажрыйбамда эми өтө деле тажрыйба эмес, эми бул 23 жаштадам да. Айта алам да, бул жөнөкөйлүк, кечиримдүүлүк, адамдын биринчи сапаты бардыгы болсо, ошондо гана капа кыла албайт да адамды эч качан. Мисалы, эгер мен бирөөнү капа кыла турган болсом да, артынан мен ошол нерсени өзүм сезем, көңүлүм, жүрөгүм менен. Кайра артынан барып кечирим сурайм да. Кечирип коюңуз мени деп. Бул кечирим менен адам эч нерсе, кечирим суроо менен, эки сөз менен адам эч качан эч жери кемип калбайт да. Болгону эки сөз. Кечирише билүү демек бул улуу сапат. Кечирише билүү эки сөз, улуу сапат, сөзсүз. Аябай жакшы. Негизи эми жашоо биз чоңойгондон кийин ар бирибиз адамдар менен, коомчулуктагы ошол жакындар менен, тааныбаган адамдар менен мамиле кылууга туура келет, алар менен баарлашканга, алар менен кызматташканга туура келет да, Бактыгүл. Биз өзүбүзчө жашап, өзүбүзчө жашоону алып кеткенге, мындайча айтканда, күчүбүз жетпейт да. Сөзсүз кимдир бирөө менен кызматташабыз же бир жерде иштейбиз. Ошол учурларда адамдар менен, мисалы үчүн, мамиле кылууда эмнелерге көңүл буруу керек деп ойлойсуң?
Мисалы үчүн ошол баягы тарынтып албоо же болбосо кандайдыр бир көңүлүнө тийип албоо деген сыяктуу нерселерге жол койбош үчүн эмнелерге көңүл буруу керек деп ойлойсуң? Эмнеге өзүң жашооңдо ошол нерселерге көңүл буруп этият мамиле болосуң, жасайсың? Көбүнчө жанагы алдамчылык деген нерсе бар да, ошолорго көбүрөөк, анан жасалмалуулук деген нерсе бар. Азыркы учурда бизде негизи адамгерчиликтүүлүк деги эле азайып баратат деп негизи айтсам болот да. Эмнеден улам деп ойлойсуң? Көбүнчө билбейм, баягы өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар көбүрөөк, өзүм мен болсо, мага болсо деп адамдар ойлогондор көбүрөөк да. На самом деле андай эмес да. Бирок бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн деле, бирок тең болуш керек деп айта алам да. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн деле өзүн окко чокко уруп, бирөөлөрдү капа кылып, ошентип мындай жүргөндөргө кичине көз карашым туура эмес да. Себеби барган сайын мындай 21 кылым өнүгүп, баары бир жашоо турмуш өнүккөнү менен адамдын тарбиясы, руханий дүйнөсү бул жоголуп баратат десек кичине туурараак болот да. Туура болот. Чын айтасың Бактыгүл, мен да сенин пикириңе кошулам. Мисалы, жөнөкөй эле көчөдө кетип атсак деле азыр бир жылмайган адамдын өзү жок, мындай өзүнчө кабагын уюп, баардык жашоо бир жашоо образы бир негатив менен мындай эме болуп калганда, бир жакшы сөз, мен сени жакшы көрөм, мен сени урматтайм, мен сени ушул кезде таарынтып алгам, кечирип койчу, менден ката кетти деген сыяктуу бир сөздөр айтылбай эле калды деп ойлойм да. Мен сага толук кошулам. Дагы бир суроо, кимдир бирөөнү таарынтып алып жашооңдо, же сени бирөө таарынтып алса, сен биринчи кечирим сурайт белең, же ал адам келип сенен кечирим сурашы керек деп ойлойт белең? Болгонбу ушул негизи ушундай окуялар? Негизи окуялар болгон. Эгер чын айтсам, эгер мындай учур менде катталганда, анан биринчи капа кылып алсам, эгер мен катамды сезем, өзүмдүн катамды сезем да, анан мен өзүм кечирим сурайм ошол нерсени. Эгер бирөө мени капа кыла турган болсо, мен өзүмдүн правамды түшүнөм, бирок капа кылса деле унчукпайм. Катасын өзүнө айтам, болду. Анан кечирим сурайбы, сурабайбы, ал өзүнөн да. Кандай таризде айтасың? Кандай болгонду түшүндүрүп айтам да. Кандай эмеде, манерада деп коет го. Мисалы, мындай жөнөкөй эле тил менен айтам. Кээде катуу тийишим мүмкүн аларга. Кээде мындай катуу, балким мындай түз бараткан болсо, мына жерде кыйшак нерсе болуп калды, туура эмес болуп калды, мына жерде мындай кылыш керек эле деп ошол нерсени айтам. Анан кээ бири түшүнөт, кээ бири түшүнбөшү мүмкүн, бирок ал нерсеге капа болбойм да. Өзүмдүн жашоом, өзүмдүн келечегим бар деп эле кете берем. Ал болгону катанын нерсесин айтам, болду. Кечирим сурап деле, кээде өзүм деле кечирим сурайм, бирок ката кетирбейм дебейм. Адамбыз биз. Ката кетирем, өтө көп ката кетирем. Күн сайын, минута, секунд сайын көбүбүз ката кетиребиз. Туура. Болгону кечирим сураганды билиш керек. Ошол эле. Рахмат Бактыгүл, аябай жакшы маек куруп атабыз. Кечиришүү деги эле баягы адамдык сапат, бири-бирибизди урматтоо деген биздин жашообузда канчалык роль ойнойт, маанилүү деп ойлойсуң? Кечирбей койсок деле болбойбу, же бизден кечирим сураса таарынышып эле жүрө берсек болбойбу? Жок. Негизи бул сиздин пикириңизге өнтө кошулбайм. Себеби Нуржигит Кадырбековдун бир жакшы сөзү бар. Ошонун сөздөрүнөн көп окуп калам да. Анан айтат, кек сактаган кекчилдик бул адамды ооруга алып келет дейт да. Мисалга катары мындай нерсени айтып берген да. Ошо кек сактап жүрө берген адам бир акылманга, аябай кек сактап жүргөн ошодон арылайын деп акылманга барган экен. Ушундай кек сактап атам деп анан да айтсам, бир мүшөк картошканы жүктөп бериптир артына. Ошону көтөрүп жүрө бер депчи. Какой-то время айтып, анан жүктөп ошентип берсе, устатын айтканын кылыш керек экен да, эми ал ошону көтөрүп жүрүптүр. Анан бир күн ошо картошка сасып, ирип, жытанып баштаптыр. Анан кайра устатка келип айтыптыр, таштап койсом болобу, сасып жытанып баштады деп. Анан жок, көтөрүп жүрө бер деп кайрадан жиберген экен да. Анан уже сасып чирип баштаганда айланасынан адамдар кача баштаптыр картошканын житинен. Анан дагы келип кийин устаты анан түшүндүрүптүр да. Ошо сен кек сактаганың дал ушундай депчи. Ал ден соолукка дагы, адамдын жашоосуна, өмүрүнө дагы аябай чоң залакасын тийгизет деп, ошон үчүн кек сактабагыла деп айтып келет да устаттарыбыз дагы. Ошолордун сабактарынан окуп, билип, үлгү алып дегендей талим тарбия алып ушинтип келе атабыз. Ошодон бир шиңгил айтып бердим негизи. Адам негизи кек сактабаганга мен өтө кошулбайм.
себеби кек сактаган чынында адамды ооруга алып барат. Ошол адам менен мамилени өмүр бою үзүп коет. Себеби биз 5 күндүкпүз. Эртең каза болуп калабыз, ким билет? Бүгүн бар, эртең жокпуз. Болгону ошо дагы ошо Нуржигит Кадырбековдун сөзүнөн айтайын. Ал айтат, мисалы адам төрөлгөнүн билет дагы өлгөнүн билбейт депчи. Ошон үчүн балким кайсыл минутта, кайсыл секундада каза болобуз белгисиз. Ошон үчүн биз адамдык сапатты баалуураак баалап, ката кетирсе кечирим сурап, мүмкүн түздөп коюп, колдон келсе жардам берип, түшүнүшүп, сыйлашып, баарын жайына коюп, жашоо өзүнүн ыргагында алып кетсе болот. Да, сени аябай сыйлайм, сени түшүнөм деп болгон нерсесин колунан келсе жардам берип, түшүнүшүп, анын адамдык сапатын жогорулатышка жардам бериш керек да. Мен ушундай деп ойлойм. Ушул учурдан пайдаланып, мен да сени урматтайм, Бактыгүл. Мен да. Аябай жакшы кызсың. Ыраазычылык. Эфирибизди улантайлы. Кийинки суроо. Так, кимдир бирөөнү тарынтып алсаң, мисалы үчүн да, эч болгонбу, мисалы, кечирим сураганга, ушундай бир кайрылганга туура келген учур? Ушул адамды тарынтып алдым, эми кантип кечирим сурайм? Азыр мен кечирим сураганы барсам, ал кантип ойлойт? Деп өзүңдө бир ушундай жашоодо ушундай нерселер болгонбу, окуялар? Жок, мен сразу жайында кечирим сурайын деп койбойм. Негизи мындай азыркы учурда андай учурум боло элек, бирок мен капа кылсам сразу тамашалоо менен сөз менен айтып отуруп кечирим сураганга аракет кылам. Анан көбүнчө болбосо анан жакшы отуруп кечирим сурайм, кечирип коюңуз мени, мен туура эмес жасадым деп. Ал адам кечирбейби, кечирбейби аны билбейм, бирок мен өзүмдүн миссиям кечирим сурап коюш, жакшы жылуу мамиле кылып коюш. Бирок акыркы учурларда мен капа кылган инсандар катталган жок да. Мен капа кылдым, акыркы учурда адамдарды өтө катуу дебейм. Бир аз сүйлөп коюшум мүмкүн, бирок мен жеринде кечирим сурайм. Ошо себеби уктай албай калышым, уктай албай кыйналам. Ошол адамды капа кылып койдум мен депчи. Себеби бул кечиримдүүлүк дагы билбейм, мен ошондой сапатта жашайм, башкаларга дагы бул нерсени кеңеш бере алат элем да. Күнүгө адам дейт го, кылып аткан ишин эсептеп жатсын депчи. Бүгүн эмне иш кылдың? Эмне, кимге жакшы сүйлөдүң, кимге жаман сүйлөдүң, кимге пайдаң тийди, кимге зыяның тийди да? Мисалы менде ошондой чувство менен жашайм дагы. Кечинде отуруп ойлоном, капа кылсам, эгер мен унутуп калсам ошол нерсени эстеп, анан кийин баягы соцсеттер WhatsApp аркылуу кечирим сурайм. Кечирип коюңуз, менде ушундай болуп калды деп. Өтө тарынып кетсе, анан чай ичип отуруп калабыз да. Ошол учурда ушундай болуп калды эле, менде жумушка байланыштуу же дагы бир окуяга байланыштуу ушундай болуп калды, мен тарынтып алдым сизди деген сыяктуу дейсиз да. Ошондой эле болуп калат. Айтып атайын, күндүгүн адам билип жашаса эмне кылганын, ошондо жашоонун маани маңызын билет да. Ар бир нерсени өзүнүн ордунда сактап, кимге сүйлөп, кимге сүйлөбөштү дагы адам өзү билиш керек да. Ошо билбей туруп сүйлөп алып, анан капа кылып алып атпайбы? Андай болбош керек деп мен мындай айтат элем да өзүмчү. Аябай жакшы, Бактыгүл. Биздин жашоодо мисалы аябай баалуулуктар көп да. Үй бүлөлүк баалуулуктар бар, жана башка ушундай бир баалуулуктар бар. Сен кандай ошол баалуулуктар менен, мисалы үй бүлөлүк баалуулуктар менен дейли, ушу кечиришүүнү, кечирише билүүнү кантип байланыштырат элең? Жөнөкөйлүк менен кечиришүүнү, баалуулуктар менен үй бүлөлүк баалуулуктар дейли, мисалы үчүн ар кандай бизде баалуулуктар көп да, кыргыздардачы. Ошого сен кандай байланыштырасың ушу кечиришүүнү? Мисалы айтайын, сага мисал келтирип берейин. Үй бүлөдө мисалы бир туугандар ортосунда мамиледе, мисалы бир туугандык мамилелерде, достук мамилелерде ошол кечиришүүнү кантип байланыштырасың? Экөөнүн кандай бир ортосунда байланыш бар же байланыш жок деп ойлойсуңбу? Байланыш бар. Кечиримдүүлүк, жөнөкөйлүк баары бир адамдык сапатка кирип кетет го. Эми бирок бир туугандар менен, жакындар менен, үй бүлө менен болгон бул тарынышуу эмес. Бул тарынышуу деп айтылбайт бул. Болгону чырдашып кетүү ошол эле. Болгон бул ата эненин тарбиясынан деп айта алам, бардык нерсени өзүнүн тарбиясынан, билимдик, адамдык сапатынан, дүйнө таанымынан. Кээде бизде деле бир туугандардын арасында уруш болот. Ким идеалдуу үй бүлө дейт? Эч кимде идеалдуу үй бүлө жок. Эч жерде жок. Мен идеалдуу үй бүлөм деп чыккан эч ким жок. Тарынышуу бардык жерде бар. Себеби күнүмдүк турмушта болот. Мен деле бир тууган менен урушабыз, талашабыз, болгону түшүнүшүү менен мамиле кылабыз. Кайра сүйлөп кете беребиз, и всё да. Үй бүлө менен деле ошондой эле бардыгы. Аябай жакшы. Биздин азыр мен сага бир мүмкүнчүлүк берем. Биздин эфирибиз аркылуу
кээ бир учурларда ошо жаш кезиңде дейлиби, мүмкүн кечээ, мүмкүн өткөн жума өзүң билип билбей бирөөнүн көңүлүн оорутуп алгансың бир азга же бир азга тарынтып алган болушуң мүмкүн. Ошолорго кайрылып кечирим сурасаң болот. Убакыт бергениңизге, мүмкүнчүлүк бергениңизге сизге ыраазычылык. Атабек Арипов, негизи орозо айында адамдарды өтө катуу капа кылып алдым, өтө көңүлүнө тийдим деп балким өзүм тараптан айта албашым мүмкүн, же катуу тийип алышым мүмкүн сиздерге. Эми өзүмдүн жакындарым, досторум, тааныштарым деги эле ушул коомдук адамдар менен, жарандар менен иштешип жатканда балким катуу тийип алышым мүмкүн да жарандаргачы. Баарысынан орозо айында, улуу күндө баарысынан кечирим сурайм, досторум, жакындарым баарынан. Мен эч кимге мындай жаман ойдо капалантпайм, эч ким андай капалантпаса керек. Болгону кээде туура эмес сүйлөп алам, балким ачуусуна, көңүлүнө тийип алам, ошол учурлар болуп калат. Эгер мени угуп жаткан жакындарым, тааныштарым болсо, саналаштарым, досторум, баарыңыздардан кечирим сурайм улуу күндө, орозодо. Баарыңыздарга жакшылык гана тилейм. Эч качан жамандык же башка болбосун. Орозо айында бирибизди кечиришип, ынтымакта, достукта, биримдикте мамиле кылып, жакын саналаш болуп жүрө берели 5 күндүк өмүрдө дегендей. Чоң рахмат Бактыгүл, аябай бүгүн бизге келип ушундай бир мазмундуу маек куруп бергениңе сага ыраазычылык билдиребиз. Биздин программа аркылуу азыр конок болуп атасың. Пикирлериң кандай? Тилектериң дегендей. Негизи бул программага пикирим негизи журналистика тармагындагы азын оолак тажрыйбамда сизге пикир айтсам, негизи бул программанын чыкканы мага жакты. Себеби кечирим сурай албай жүргөндөр канча. Биз болгону ушундай кыска нуска сүйлөшкөнүбүз менен айрым чоң жарандардын арасында дагы ушундай бири биринин сырын айта албай же капалантпай, бири биринин көңүлүн оорутуп таарынып жүрүшкөндөр аябай көп, жылдап таарынгандар аябай көп, 20 жыл, 30 жылда бири бири менен мамиле кылбай, бир туугандар, жакындардар дагы. Ошондой болсо дагы баарын ынтымакка, биримдикке, дагы да болсо ошо коомдогу адамдык сапатын өркүндөткөнгө салым кошкон программа болот деп тилейм, каалайм ошол нерсени. Алдында ийгиликтерди баарыңыздар кечиришип, жакшы мамиледе жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Анан бул сиздердин куттуу студияңыздарда аябай дүйнөгө, деги эле ошо коомго, Кыргызстанга, бардык эле Орто Азияга таанылган түшүнүктүү, илимдүү философ, адамдын психологиясын түшүнгөн, кечиримдүүлүктү аябай биринчи орунга койгон мыкты адамдар келип өзүнүн интервьюларын берип, жарандарга кеңештерин берип кетет деген ишеничтемин. Тилектериң, айткан жакшы жылуу пикирлериң орундалсын. Биздин берүүбүз дагы узак жылдар бою элибизге кызматын кылсын, кызмат кылсын. Азыр сага дагы эркин микрофон. Калай калкка, жакындарга, досторго каалоо тилектериң, пикирлериң. Ыраазычылык. Негизи бул урматтуу угармандар, адамдын мыктысы жөнөкөйлүк деп коет. Баарыңыздарды жөнөкөй болууга, адамдык сапатты биринчи орунга коюуга чакырат элем. Ушул улуу Рамазан айында баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, бейпилчилик, ынтымак, ырыскы, биримдикти каалайм. Кудайым ушул айлардын ичинде баардык жакшы ниет тилектерибизди кабыл кылган болсун, туткан орозолорубузду кабыл кылсын, ниет максаттарыбызга жетип, башкысы баткенибизде тынчтык болсун, ар дайым бири-бирибизди сыйлашып, түшүнүшүп жашай берели. Бактыгүл, сага дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз, атайын убакыт болуп эфирге келип бергениңе. Биздин ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Урматтуу Салам Медиа радиосунун угармандары жана YouTube көрөрмандары, ар дайым жакшы мамиледе болуп, бири-бирибизди кечирүүгө өзүбүзгө күч табалы. Ансыз да өмүрүбүз кыска, бул кыска өмүрдө тарынышууга эмес, пайдалуу иштерге жумшаганга аракет жасайлы. Кайрадан жолугушканча, урматтуу Салам Медиа радиосунун угармандары жана YouTube көрөрмандары, саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Атабек Арипов болдум. Кийинкиде жолугушканча.